Бул жерлер буга чейин Өзбекстандын аймагына карап келген, жер алмашуу аркылуу чек араны тактоодо Кыргызстан тарапка өттү. Эми болсо бул жерде жаңы айыл курулуп жатат. Ал Өзбекстандын анклавынан көчүрүлүп чыгарылган Барак айылынын тургундары үчүн үйлөр курулууда. Эми бул жерде жаңы Барак аталышындагы жаңы айыл пайда болот. Кыргыз тарап Кара Суу районуна чектеш аймактан 208 гектар жер алган. Башкы планга ылайык анын 38 гектарына жаңы Барак айылы курулуп жатат. Учурда мындагы курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Айылга курула турган 101 турак жайдын 38-инин пай дубалы түптөлдү. 18 үйдүн дубалы жеңил конструкция менен тургузулду, калганы 16-июнга чейин бүтө турганы айтылды. Курулуш иштеринде ар кайсы аймактан келген жумушчулар иштешүүдө, жалпы 70 куруучу иш менен камсыз болду. Арасында Баткенден келип иштеп жаткан Равшанбек Калматов дагы бар. Жерге эми келгенибизге жакында 1 ай болуп, жумуш жакшы, өтө жакшы кетип атат. Шарттан өтө мындай жакшы иштегенге ыңгайлуу. Самый главный үйлөр. Барактык туугандарга эми эртерээк киргизейин ошо туугандарды. Ошол жумуш жакшы. Башкы планда 164 жараанга турак үй куруу үчүн 8 сотуктан жер тилкесин берүү, 101 жаңы үйдүн курулушу, ошондой эле жаңы айылдын тургундарынын жашы жеткен балдарына жер участоктарын бөлүп берүү каралган. Үйлөрдүн курулушун 31 августка чейин бүтүрүү пландалууда. Бул жумуш тез жүрүп аткан себеби каражат дагы тез бөлүнүп атат да, жакшы берилип атат убактысында. Жумушчуларга дагы ошон үчүн 23 күндө ушу 100 пай дубалын куруп койдук да. Акча болсо жумушчулар да келет экен да. Анан ошо акчасы жакшы болгон себебинен көбү Россия чет өлкөгө кетпей ушул жерге келип иштеп атат да. Аракет кылып атабыз, техникалар иштеп атат, 4 экскаватор, 4 миксер, заводду чакырып атабыз. 150дөй бала азыр 100дөй калды. Ошо аракет кылып биз дагы ушу күзгө чейин ушу Барак айылынын тургундарын үйлөрүн бүтүрүп киргизип койсок деп биз деле үмүттөнүп атабыз. Долбоордун маанилүү бөлүгү жалаң гана турак жайлардан эмес, социалдык инфраструктураны да түзүү, анын ичинде көп кабаттуу турак үйдү, спорттук объектилерди жана медициналык пунктту куруу планы дагы бар. Президентибиздин да тапшырмасы болгон, бул жерде бардык канализациясын, таза суусун кошо чечкиле деген. Биз бул боюнча сметасын баарын эсептеп чыгып бердик. Кудайым буйруса, мунун акчасы дагы президентибиздин фондунан чечилди. Мектептер бар, бардык шарты менен шарттары бар да. Анын ичинде 75 гектар жери үлүш жери, 95 гектар жер бул фонддун жери. Курулуш иштеринин жүрүшү менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жеринен таанышты. Өкмөт башчы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө иштин жүрүшүн тыкыр көзөмөлгө алып, убагында бүткөрүү тапшырмасын койду. Европаныкындай болуп калат эле. Эл көнүп кетет эле. Ошо элдерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, негизинен. Жокулары мал багабыз десе эмне болот? Үлүш жерлери бар, бирок муну дагы ошол биз 164 участок бөлүнгөн, ал 101-ине салынып атат. Калгандарын участоктарын ушул эл менен, айыл өкмөтү менен макулдашып 63 участокто турат. Белгилей кетсек, барактыктар 2024 жылдын апрелинде Оштун Кара Суу районуна көчүрүлүп чыгарылган. Барак айылы Өзбекстандын аймагында жайгашкан эксклав болгондуктан анын тургундары жарым-жартылай обочодо калып, көп жылдардан бери өз ата мекенине кирип чыгууда кыйынчылык тартып жүрүшкөн. Аларды көчүрүү жашоо шартын жана жай турмушун жакшыртууга карай тарыхый маанилүү кадам болгон. Роза Акматжан кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.